Өзүнөн озуп кетсин, өзүнөн жакшы болсун, чоң ийгиликтерге, мен жетпеген нерселерге жетсин деген бир эле адам бар. Бир эле зат бар. Мен ошол нерсеге жетпедим, балам жетсин. Ушул нерсени кылбадым, балам кылсын. Аллахым мага бербедиң, ушуга бер деп өзүнөн дагы өтүп кетсин, өзүнөн дагы болуп кетсин, өзүнөн дагы өнүксүн дей турган зат бул ким? Бул ата болуп эсептелет, урматтуу мекендешим. Башка дос жарларың, башкалар, көчөдөгүлөр, тааныштар, билиштер, башкалар бардыгы келет, неге чейин келет? Болбоду дегенде өзүнөн өтүп кетпесин дейт да. Ошого чейин тилейт, ошого чейин неме кылат, бирок андан кийин өзүнөн өтүп кетпесин дейт. Бирок ата деген зат бар, бул мен жетпеген чоңлорго жетсин, мен жетпеген ийгиликтерге жетсин дейт. Ошондуктан атанын дуасын ал. Атада сөз чоң, урматтуу мекендешим. Эне 9 ай курсагында, андан кийин жүрөгүндө кармайт. Атачы. Урматтуу мекендешим, сени деп иштебеген жери калбады. Россияга барып бетон койду. Европага барып кулпунай терди. Кимди деп, сени деп. Иштебеген иш калбады. Терек ташып иштеди, көмүр ташып иштеди, ун ташып иштеди, уста болуп иштеди. Кылбаган иш калбады. Ким үчүн? Сен үчүн. Сен parlak, жаркын келечегиң үчүн. Анан bir gün атасын ургандар бар. Алла өзү сактасын. Атаңа уф эмес, ох дешиң дагы туура эмес, урматтуу мекендешим. Бир туура эмес, мынтип карап койгонуң туура эмес. Урматтуу мекендешим, туура эмес караш маселесинде өтө оор маселе бул. Биздин динибизде ата-эненин жүзүгө мээримдүү көздөрүң менен карасаң, мээрим жүзүң менен, мээрим көздөрүң менен карап, ушу мен карады, ушу мени бакты, апа жаным, атакем, ата жаным деп, мени алпештеп чоңойттуңуз деп, мээрим көздөрүң менен карасаң, ажылыктын сообун ала турган деңгээлде сооп аласың. Эми ушунун тескериси сен туура эмес көз караш менен карасаңчы. Оразодо сооп иш кылсаң, бир сооп иш кылсаң, канча жогору сооптор берилет. Күнөө иш кылсаң, ошого жараша көп күнөөлөр берилет. Ошол сыяктуу эле, урматтуу мекендешим. Атаңды сыйла, атаны урматта.